Bir günü ustaz bizdi izdep kalıptır. Şaşılıp yolga çıktık. Үйүнө чейин 2 күндүк жол. Абдуллахтын жакшы адаты бар. Азирети имам издеп калса, бар ишин таштап, ошол тарапка жөнөйт. Жетип барганыбызда асыр намазынын убактысы эле. Намаз окуп алып, устаздын алдына бардык. Али калган соң көздөрүбүзгө тигилип карады. Кийин жылмайып сөз баштады. Балдарым, соодаңар силер ойлогондон да, мен үмүт кылгандан да жакшы кетип жатат. Ата-энеңердин дубасын алып турганыңар үчүн ушундай гүлдөп кетти. Абдусалам, акыркы жолу ата-энеңдин жанына качан бардың? Абдуллах, сенчи? Биз жооп берерден мурун ойлонуп калдык. 6 айдан бери Харазмга барбаппыз. Уялдык. Дароо ата-энемди эстедим. Харазмда жүргөнүбүздө ата-энебиздин кызматын жан дилибиз менен кылар элек. Абдуллахтын атасы соода кылар эле. Азыр көп убактысын ибадатка өткөрүүдө. Апасы үй иштери менен алек. Бир-эки жолу ата-энелерибизди ажылыкка алып бардык. Бир канча убакыт Иракта да жашашты. Туулган жерин топурагы алтын дегени чын өңдөнөт. Харазмды сагына беришти. Алар каарыса да кадамдары жеңил. Адал тиричиликтен улам жакшы жашашат. Жүрөктөрү тынч. Бир күнү атам мага, балам, адал жаша, уйкуң тынч болот деген. Абдуллахтын атасы да ушундай пикирде. Алардын дуаларын ала албай жатканыбызга кээде кейинебиз. Ушундай убакытта башкаларга жардамыбыз тиерин ойлоп, соода иштерин дагы да күчөтөбүз. Устазга 6 ай болду дедим, жоопту күтүргөнүмдөн уялып. Устаз жылмайып сөзүн баштады. Муса алейхиссалам эркелеп Аллахка дуа кылат. Bir günü ушинтип дуа кылып жатса, жооп келет экен. Эй Муса, мындан кийин эркелеп дуа кылбагын. Муса бул сөздү угаары менен, "О Роббим, ушул күнгө чейин ушинтип дуа кылганмын. Буга чейин мындай эскертүү укпаган элем. Себебин мага билдир Аллахым" дейт. Аллах ага, "Ал учурда энең тирүү эле" дептир. Апа дуал коргону. Мен апамдын дуасы менен ушул даражага жеткенмин. Абдуллах да, сен да апаңардын дуасынын коргоосундасыңар. Жакшы иштериңер көп, бирок убактыңар болоору менен алардын жанына шашылгыла. Кызматын кылгыла. Аманат дүйнөдө аман болосуңар. Ата-энеңерге акча бөлүп тургула. Бул берекени көбөйтөт. Ошондуктан соодаңар жүрүп жатат. Ал абалын сурасаңар, жаннат эшиги ачылат. Башка маанилүү себеп менен чакыртырбадым. Бир насаатымды жүрөгүңөргө өспес кылып мөөрлөп алгыла. Эч качан бирөөнүн аргасыздыгынан же элдин муктаждыгынан пайдаланып, мал дүйнө көбөйтпөгүлө. Кийин шам окуп, артыбызга кайттык. Устаздын насааты боюнча көп ойлондук. Ал киши бизге эч качан жаңакты чагып берген эмес. Өзүбүз чагып алчубуз. Бул иретте ушундай болду. Эртеси соода иштерине киришип кеттик. Эсепчибиз 1 айлык эсеп боюнча дептерди берди. Киреше чыгаша бизден карзы барлардын тизмеси. Аларды Абдуллахка көрсөттүм. Ал карзы барлардын ал акыбалын сурады. Ал тууралуу маалымат да бердим. Кийин соода иштери боюнча сүйлөшүп калдык. Ошондо Абдуллахты сурап бирөө келгенин айтышты. Сыртка чыктык. Абдуллах үйдө болсо, улуу башын кичүү кылып, сурап келгендердин алдына өзү чыгар эле. Жупуну кийинген киши бизге салам берип сөз баштады. Сиздерден өткөн айда баалуу тери сатып алган элем. Төлөөгө акчам жетпей турат. Бир саман атым бар. Саман аттын бир түрү. Карызыма жетип калса кубанам, жетпей калса башкадан карыз алып турам. Абдуллах жакындап барып, карызың канча деп сурады. 1 динар деп жооп берди, башын жерге салып. Өз убагында кайтара албадым. Ушул атымды алыңыз деп мажбурлашым ката. Бирок башка аргам жок деди. Атын канча турушун билесиңби деп сурады. Базарга алып барбадым. Бир содагерге акча керектиги үчүн сатып жатам десем, 700 дирхам беришин айтты. Бул атандан кымбат турат деди Абдулла. Туура, бир таанышым бул атты
1 dinarga suragan ele. Bul mından da kımbat dedi Abdullah. Makul, anda 1 dinar 200 dirhamga alыңыз dedi. Men atыңды 3 dirhamga alamın. Emnege mınça kımbat alıp jatasыз? Abdullah, 2 juma murun ушундай аттар 3 dinardan satılıp жатканын көргөнмүн. Соодаңызга, илимиңизге, ден соолугуңузга Аллах береке берсин. Өлгүчө унутпаймын бул жакшылыгыңызды. Абдулла ага карап, бул жакшылык эмес, жөн гана соода, ыраазычылыгың артык болуп жатат. Өз баасында базарга сатсаң, аларга да ушундай дуа кылат белең. Буга чейин мындай дуа кылган эмесмин. Берекесин берсин деп кете берчүмүн. Бүгүн да ушундай деп үйүңө кайта бер. Сага азыр эле 2 динар берет. Рахмат, Аллахын берекесин берсин dedi. Эсепчи ага 2 динар берди. А мен алда качан ичкериге кирип кеткен Абдуллахтын жанына бардым. Карасам, дуа кылып отурган экен. Оомин кылары менен мага карады. Билесиңби Абдусалам, устаздын кече айткан кебинин маңызын түшүнгөндөймүн. Баягы карыздар адамдан карыз ордуна атын алып калышымдан устаздын насаатты кайтарып калды dedi. Көзү жашылданып.